Имам Газали орозону 3 деңгээлге бөлгөн. Биринчи деңгээли карапайым элдин орозосу. Экинчи өзгөчөлөрдүн орозосу. Ал эми үчүнчүсү өзгөчөлөрдүн орозосу. Биринчи деңгээлдеги карапайым элдин орозосу тамактан, суусундуктан, жубайлык мамиледен тыйылуу. Кимде-ким орозо айында ушул 3 нерсенин бирин атайлап аткарып алса, орозосу бузулат. Эми өзгөчөлөрдүн орозосу болсо, алар жогоркуда үчөөнө кошумча тилди, көздү, кулакты жана башка дене мүчөлөрү менен орозого кармашат. Эгер ушак айтып, тыюу салынган нерселерди көрүп алышса, алардын да орозосу бузулуп калат. Эми акыркы өзгөчөлөрдүн орозосу болсо, алар жүрөктөр менен орозого кармашат. Орозо ай ичи тек гана Алла менен болушат. Эгерде Алладан башка бир нерсе жөнүндө ойлонуп эле калышса, алардын дагы орозосу бузулуп калат. Алла Таала бизди жогорку деңгээлде орозо кармоону насип кылсын.